Иманалы Айдарбеков Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн пайдабалын түптөгөн улуу инсан. Ал 1894 жылы Чүй өрөөнүндөгү Жап айылында туулган. Кийин Бишкектеги техникумду, Ташкенттеги гидротехника мектебин бүтүргөн. 1918 жылдан тарта эл үчүн кызмат кылып, 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу областынын революциялык комитетинин төрагасы болгон. Бул бүгүнкү көз карандысыз Кыргызстандын жаралышына карай ташталган эң чоң кадамдардын бири эле. Айдарбеков тарых сахнасына татаал доордо чыккан. Ал эл чачырап, жер бөлүнүп турган маалда журтту бириктирүүгө, мамлекетти түптөөгө жан өрөгөн. Ал кыргыз жеринин бүтүндүгү, мыйзамдын үстөмдүгү үчүн иштеген. Анын өмүрү жалган жалаа менен кыйылып, 1938 жылы репрессияга кабылып атылган. Бирок тарых аны унуткан жок. 1991 жылы сөөгү ата бейитке коюлуп, эл урматына татыды. Бүгүнкү биздин эркиндик Иманалы Айдарбеков сыяктуу бабалардын түйшүгү менен жаралган. Унутпа, таалим ал, сыйла.